Бүгін Баткен шаарында таштандысыз Баткен экологиялық арт фестиваль өтті. Иш-чаранын катышуучулары алгач шаардагы таштанды төгүүчү жайдан кабар алышты. Адистер жеринен таштандылардын зыяндуулугу тууралуу маалымат берип, таштандыларды көмүүчү жайга каршы күрөшүүнүн жолдорунун бири кайра иштетүүгө жарандуу материалдарды чогултуу жана кайра иштетүү экендигин белгилешти. Андан соң Баткендеги жаңы өндүрүш Баткен таза аймак желим бөтөлкөлөрдү кайра иштетип синтепон чыгаруучу ишканасына саякат уюштурулду. Кыргызстан десек болот, анда. Бул күнү Баткен шаарында Эко Баткен кайра иштетүүчү материалдарды кабыл алуучу жайыда ишмердүүлүгүн башташты. Тургундар желим таштандыларды тапшырганы үчүн акча каражатын же үй жана кеңсе буюмдарын ала алышат. Бул жерде топтолгон желим, кагаз, айнек таштандылар Баткен таза аймак кайра иштетүүчү ишканасына тапшырылат. Бүгүн мен Эко Баткен переработка жерге келип 3,5 килограмм пластик алып келип, аны бир дептер менен ручка карандашка алмаштырып алдым. Ушул жерге келип макулатура пластиктерди алмаштырып кетсеңиздер болот. Фестивалдын катышуучулары табигат менен жакын мамиледе болууга үндөгөн сүрөткөр көзөмөсү менен да таанышты. Иш-чара жергиликтүү бийлик менен Бишкек Саманбап искусство мектеби, Тазар Эко Баткен, Баткен таза аймак коомдук уюмдардын Баткен облустук музыкалык драма театрынын өнөктөштүгүнүн астында уюштурулду. Бул треш фестивалды биз Тазар анан Бишси эки уюм Бишкекте өткөрүп турабыз. Жыл сайын өткөн жылы мисалы ал мында эл аралык болгон. Бул жылы биринчи жолу региондорго чыгып атабыз. Бул Кыргызстан Баткенден башталат деп айтышат. Ошон үчүн биз дагы биздин фестиваль башталса дагы ушу Баткенден башталсын деп ушул жака өткөзгөнү келдик. Бул жерде желим бөтөлкөдөн бир сырье чыгат, желим бөтөлкөнүн крышкасынан бир сырье чыгат. Пластмасс ящиктерге отдельный дагы бир сырье чыгат. Анан салафандан дагы бир сырье чыгат. Экологияга кандай салым кошуп атабыз деп ойлойсуз? Экологияга 100% толук биз ушу салымыбыз чоң деп эсептейбиз. Себеби таштандынын бир пластмасс ушу көп жыл эрибей турган мусорларды биз кайра иштетип атабыз. Анан буга таштайт да. Буга таштаса өзү бу дробить этет. Майдалайт. Мындайча неме кылып чыгарат да. Майдалап туруп наркысыга берсе мойка болот. Мойка жуат. Бирөө ысык суу, бирөө суук суу менен каустик сода менен жуат. Анан кийин сушилкага берет да. Турбалар, сушилкалар. Ысык печкадан ысык шамал менен печке айдаганда турба менен баргыча кургап түшүп калат булар. Кургап чоң мешектордо турбайбы? Азыр өткөндө көрөсүңөр. Ошо мешекторлорго өтөт. Өзгөчө бул жерде жаккан, бул ишканада жаккан нерсе бул синтофондорду кантип пластиктен синтофонго айландырат. Ушул нерсе өтө кызыктуу болду, жана жоонун таптым. Жана ушул бүтүн Кыргызстан элин жана бүтүн дүйнө элине ушул пластиктерди переработкага бергенге үгүттөйт элем. Жасмина Сайдиманова, Бекул Бакыт уулу, Салам Медиа, Баткен.